Кыргыз элинин меймандостугуна жана жаратылышына өзгөчө суктанган бул түгөйлөр Франция өлкөсүнөн. Алар Кыргызстан тууралуу маалыматты өз өлкөсүндөгү досторунан жана интернет булактарынан алган. Кооз жаратылышы менен суктандырган биздин өлкөгө кызыгуусу арткан түгөйлөр 3 жумалык эс алуусун Кыргыз жеринде өткөрүүнү туура көрүшкөн. Ja, genau. Freunde haben uns gesprochen von Kirgisistan. Dann haben wir auf Internet Франциядан Кыргызстанга келип эс алгандар аябай көп. Ошолордун арасынан биздин досторубуз да келип кетишкен. Алардан Кыргызстан тууралуу укканыбызда бул өлкөгө келип кетүүнү ойлоп калганбыз. Анан Кыргызстан тууралуу толук маалыматты интернет булактарынан ар кандай видеолордон көрүп, бул жака келип эс алууну чечкенбиз. So haben wir unsere Reise gebaut. Орто Азия өлкөлөрүндө, анын ичинен Кыргызстанда алгачкы ирет болуп жаткан бул чет элдик үй бүлө алгач Борбор калаага келип, андан соң Соңкөл жайлоосунда 3 күн болушкан. Айтымдарында Кыргыз жеринин жаратылышы кайталангыс көз ирмемдерди калтырып жатыптыр. Kirgisistan sehr schön. Wir magen Бизге Кыргыз элинин меймандостугу аябай жакты. Биз жөө жүргөндүктөн тоолордун бийиктиги жаратылыштын кооздугу өзгөчө суктандырууда. Негизинен Кыргызстандын жаратылышы кайталангыс экен. Мисалы, Европа өлкөлөрүндө бир гана токойлор менен жашыл түздүктөр болсо, бул жактан жашыл түздүктү да, токойду, тоолорду да, анан жарым кургак чөлдөрдү да көрүүгө болот экен. Zum Beispiel wollen wir Чет элдик эс алуучуларга кызмат көрсөткөн Нарын шаарындагы маалымат борборлорунун иши быйыл жандана баштады. Себеби пандемия курчуп турган убакта алардын жумушу толук бойдон токтогон. Маселен, 20 жылдан бери туристтер менен иштеген Кубат Абдылдаев өткөн 2020-жылда Чакан маалымат борборунун иш багытын өзгөртүүгө аргасыз болгон. Былтыр жайында айла жок эмне кылыш керек болгондон кийин өзүнүн техникага жакын болгондуктан ушул автоунаа тетиктерин сатуу боюнча дүкөн ачып, ошого байланышып иштеп калдык. Анан быйыл деле туристтер келбейт деп эле ойлогом. Келсе бир аз эле деп эле. Эми ошол сыяктуу эле болуп атат. Ошондуктан азыр 2 жумушту бир аткарып коюп атам. Ишкер маалымат борборунун ишин кайрадан жандантып, жыл башынан бери Нарын жергесине келген чет элдик эс алуучуларга өз кызматын көргөзүүдө. Бирок 2019-жылга салыштырмалуу быйылкы жылы чет өлкөлүк туристтердин саны өтө эле аз санда. Быйыл буюрса, Кудайга шүгүр, көп эмес, бир аз келип атат. Группа кишилер келчү эле, группа туристтер, алардын баары тең ат менен борушкан, биринекиндер келип атышат. Франция, Бельгия мамлекеттеринен көп келчү, ушул мамлекеттер бар. Анан эмнегедир Польша, азыркы постсоветтик аймактагы мамлекеттеринен Польша көбүрөөк көрүнүп атат, байкалып атат. Анан Франция, Бельгия. Нарын облусуна жылына 30 миңден ашуун туристтер келсе, анын 14 миңден ашыгы чет өлкөдөн келгендер. Бир жыл ичинде алардан түшкөн каражаттын суммасы 20 миллион сомдун айланасын түзөт. Бирок тилекке каршы өткөн жылы пандемияга байланыштуу тоолуу облуска болгону 2000ге жетпеген турист келген болсо, мунун ичинен 18 чет өлкөлүк жарандар. Алардан 1,5 миллион сомго чукул каражат түшкөн. Ал эми быйылкы жылы 2021-жылдын алгачкы 3 айында Нарын жергесине 441 турист келсе, анын ичинен 4 чет өлкөлүк жарандар болгон. Бирок ушул жылдын жай айларында бул көрсөткүч 10 эсеге чейин жогорулаган. Тактап айтканда, чет мамлекеттерден келген эс алуучулардын саны 100дөп көбөйүүдө. Эсенбек Сталбек уулу, Жеңиш Абдылдаев, Нарын шаары.